Оштуктар өзү бардыгы соодагер болот. 4-5 жашымда үйгө немеге магазинге клиент келсе, жүгүрүп чыгат элем да, соодагачы. Сеники эмес экен. Мен ишим эмес экен. YouTube'da каналым бар, подписчиктерим бар, 500 миңден жогору. Адамдар жакпады бирок орустар. Кийин ишти баштадым, сооданы кылдым. 1-2 ай не-то товар сатып койгонум үчүн зыянда болдум. Эмне үчүн азыркы жаштар өздөштүрүш керек? Сатып алуучу дагы жалкоо, сатуучу дагы жалкоо. 10 жылдан кийин мына офлайн магазиндердин 50%тен көбүрөөгү жабылып кетет. Эмнеге Озонду тандап алдың, Wildberries эмес? Озонго даже кирсеңиз сизге бонус берет. 10 миң менен киргендер бар. YouTube'дан көрдү, YouTube'да айтпайт, 100% айтпайт. Эң төмөнкү баа 50 миң менен баштаган киши үчүн эмне товарлар? Ошо менен 1 миллион оборот кылам, 3 кишиге инвестиция кылам. Мен да окуган 3 кишиге инвестиция кылам, 500 миң рубльден ар бирине. Иштейм деген аракети болсун, 500 миңден 3 кишиге инвестиция кылам, аларга товарды Кытайдан заказ кылып берем өзүм. Assalamu alaikum ekendештер. Биздин швейный цехке тигүүчүлөр азыркы учурда талап кылынат. Биздин адрес метро Шолковская. Метродон чыкканда 10 минутталык жол, 10 минутталык автобус менен 5 остановка. График убактыбыз болсо 9-дан 7-ге чейин. 6-1 график. Воскресенье выходной. Зарплата 1 айда 2 жолу берилет. Цехте коллектив дружный, цехный уютный, холодильник, микроволновка бүт бардыгы бар. Биздин швейный цех азыркы моментте рубашкаларды тигилип атат. Намного рубашкалар тигилет. Сложностуна жараша сценалары, стойка воротник, обычный мужской, женский рубашкалар тигилет. Бул жерде сарафандар тигилип калат, сарафан, платье азыркы сезон. Худилер тигилет, үскө мал. Худилер тигилет, шым, футболка. Келиңиздер алдыда номерлерге кайрылып, чалгандыктар толук маалымат беребиз. Кутман күнүңүздөр менен урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, кайрадан сиздер үчүн биз бүгүнкү коногум менен бир аз да болсо пайдалуу маек куруп беребиз деген ниеттебиз. Дүйнө эли азыр ошол салттык соода жүргүзүүдөн онлайн ыкмасына өтүп жаткан кезде биз дагы ошол жол менен кетүүгө муктаж болот экенбиз. Бул жаатта бизге азыр белгилүү болгон көптөгөн маркетплейстер өзүнүн натыйжасын көрсөтүп келе жатат. Анын ичинде Wildberries, Озон платформаларында биздин мекендештер көп ийгиликтерди жаратып келатышат. Бүгүнкү маектешим дагы ушул Озондо кантип иштеп ийгилик жаратса болот, ошол жөнүндө сиздерге кенен маалымат бермекчи. Эгер тема кызык болсо, биз менен видеонун аягына чейин чогулуңуздар. Кутман күнүңүз менен биздин аудиторияга өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Бардыңыздарга ассаламу алейкум. Менин атым Мухаммад Садык, фамилиям Азизулла уулу, Нокаттан болом. Кыргызстан Ош облусунун Нокат районунан болом. Биз эми жаштыктан соода менен чоңойгонбуз. Оштуктар өзү бардыгы соодагер болот. Соода менен чоңойгонбуз. Үйүбүздө дүкөнчөбүз болгон кичинекей эле. Ошо столдун үстүндө баягы жаш балдардын канттарын, баягы немелерин, шириндиктерин сатып, короче, аз-маз тирикчилик болгон. Жаштыктан ошо 4-5 жашымда үйгө немеге магазинге клиент келсе, жүгүрүп чыгат элем да, соодагачы. Энди эми ушундай болуп, секи-секин чоңоюп, андан кийин немеге Якутияга бардым. Ал жерде магазинде мөмө жемиш саттым. Ош немени сооданы өнүктүрдүм дагы, соода боюнча өзүмдүн билимимди өнүктүрдүм. Кийин ал жактан кайткандан кийин Россиядан безип калдым уже. 2015-тен бери Россияга чыгам да. Россиядан безип калып, келеми бир өнөр үйрөнүп,
Кыргызстанда калып иште деп өзүм сөз бердим дагы. Немеге Оштогу 13-лицейде повар кеспи боюнча окудум. 1 жыл ошол жерде окудум. Кеспим повар. Бирок ошо поварлык кылдым 1 жыл, 1 жылдын тегерегинде окуп бүткөндөн кийин дагы 1 жыл тегерегинде поварлык кылдым, бирок окшободу. Вентиляциянын добушу жакпады. Повар немеде горячийде турат элем да. Только ошо кууруп бышырып ошондой кылат элем. Вентиляция постоянно жанык болот. Эгер вентиляцияны өчүрүп койсоңуз, залга жыт чыгат. Жыт чыгат и ысык чыгат. Ошол себептен вентиляциянын добушу жакпады. Короче, жакшы иштей албадым. Сеники эмес экен. Менин ишим эмес экен. Менин ишим эмес экен. Өзү 2017-жылдан бери блогерлик кылам. YouTube'да каналым бар, подписчиктерим бар, 500 миңден жогору. Эми көп ишти колдонуп көрдүм да. Соданы колдондум, поварчылыкты, YouTube'да блогерликти, анан кассап кеспим бар. Эми эркек кишиге 70 өнөр аз дейт. Не дейт? Көп тармактуу адаммын да. Бардыгына кызыгып көрө берем. Эми бул 2023-жылдын башында январь айында келгем Россияга. Москвага келдим. Москвага биринчи келишим. Мурда башка шаарларда жүрөт элем. Мына 10 жыл, 8 жылдан бери чыгып аткан болсом, 8 жылдын ичинде биринчи жолу Москвага келдим. Бул жерде абасы жакты мага, жакшы экен. И адамдары жакпады, бирок орустар. Көпчүлүккө жакпаса керек эми бул. Эми провокация эмес, просто баары бир неме экен да. Мамилеси жакпады. Мамилеси жакпады. И, короче, кыскасын айта турган болсок, ошо январь айында мынерде эски тааныштарым бар эле. Питерде бирге иштегенбиз. Ошол балдар Озондо ишти баштаган экен. Мени чакырышты да. Ошол аркылуу келдим. Үйрөндүм Озонду 15-20 күнүн ичинде жакшы үйрөнүп алдым. Оңой эле нерсе экен. Эмне үчүн азыркы жаштар ушул онлайн сатууну өздөштүрүш керек? Эми бир эң жаман тарабын айтам, бардыгыбыз азыр не дейт? Жалкоо болуп калдык. Үйдө отуруп акча тапканды бардыгы жакшы көрөт. Бардыгы каалайт да. Бул онлайн содадагы почти ушундай. Жалкоолуктан келип чыккан. Жалкоолуктан келип чыккан. Биякта сатып алуучу дагы жалкоо, сатуучу дагы жалкоо. Бардыгы жалкоо. Ушундай жалкоолуктан келип чыккан нерсе деп ойлойм. Немени бир мектепте мугалимибиз айткан эле да. Бардык жаңы немелер, жаңылыктар жалкоолуктан чыгат дейт го. Баягы жаңы не дейт? Бир нерсени ойлоп тапкан болсо, жаңылыктар. Ошо бир нерсени ойлонуп табуу бул жалкоолуктан чыгат. Бирдекени каалабайт, мисалы, кетмен чабууну каалабайт, трактор менен иштейт, туурабы? Кетмен чабууну каалабайт, трактор менен трактор оңой эле ишин бүтүрүп берет. Просто солярке куйса болду. Ушундай нерсе да, жалкоолуктан келип чыкты. Мына онлайн бизнес уже Россияда азыр өтө пикке чыкты. Ушу менен биринчи себеби ушул. Экинчи себеби бундан буягына бир азыр чоң селлер деген содагер деген, ошо онлайн соода кыла турган адамды селлер дейт. Ошо чоң селлерлер айтат. 10 жылдан кийин мына офлайн магазиндердин 50%тен көбүрөөгү жабылып кетет. Только ошо торговый центрлердеги немелер, магазиндер калышы мүмкүн. Даже көрсөңүз, мына продуктовый магазиндердин да бардыгы доставка менен иштеп атат азыр. Торговый центрлерде көбү жабылып калды го. Торговый центрлер жабылып кетти. Мен жакында Питерге барып келдим. Мурдакы жылы Питерде жүргөм да, 1,5 жыл ошол жерде болдум. Биз жашаган жерде тысячи мелочей магазиндер көп эле да. Ар кадамда тысячи мелочей магазин бар эле мурдакы жылы. 1 жылдын ичинде болуп аткан разница. Эми быйыл барып көрсөм, бак тысячи мелочей магазиндерден бирөөсү да калбаптыр. Неге дегенде, ал магазинге караганда Озондо жана Wildberries'те арзан товар и тез эле жетип келет. Үйүндө отуруп просто заказ берип коет, үйүнө чейин таштап кетет да.
Башка эмес жок. Жакшы да. Каалайбызбы, каалабайбызбы, биз онлайн сатууну өздөштүрүш керек экен. Албетте. Бул онлайн сатууну өздөштүрүш керек. Ким соодагер болом деген болсо. Бирок мындай ойлоп карасаңыз, уже мына дыйканчылыктан, устачылыктан пайда калбай калды да. Эми кылып аткандар бар, пайда кылып аткандар бар. Кээ биркилер да бардыгы дыйканчылык кылып, бардыгы устачылык кылган болсо, анда немен ишчинин акысы арзандап кетет, меме жемиштер арзандап кетет. Ал жагы болот. Короче, эми адамдар көп атат, ага жараша жаңы иштер чыгып атат. Бул эми онлайн бизнестеги жаңы иш. Эми ушул жумушту биз өзүбүзгө өздөштүрүшүбүз керек да. Обязательно. Азыр эми Кыргызстанга дагы Wildberries киргенине көп болду да. Бирок Кыргызстандын ичинде сатылбайт. Кыргызстандан открутка кылып туруп, Россияда сатасыз товарыңызды. Эми бул нерсе Кыргызстандын өзүнө дагы баштады. Пункт выдачаларын ачып баштады Wildberries. Озон дагы кирип барды. Озон пока только открутка. Ошол YouTube'дан карап көрсөм, Wildberries жөнүндө кыргыз тилиндеги маалыматтар көп экен да. Бирок Озондон жок эс экен. Озондо бир эле Сен каналыңдан көрдүм, анан жок эс да. Эмнеге Озонду тандап алдың, Wildberries эмес? Озондун тандаган себебим бар, мындай да. Озон менин оюмча бул оңоюраак мен өзүмө. Немесе. Анан Wildberries'те нюанстары көп да, немесе штраф көп салат. И ага кириш платный болот. Wildberries'ке биринчи киргенде сразу мурда 30 000 төлөп кире элеңиз. Азыр эми 10 000ге чыгып койду. Озондо кириш бесплатный. Озонго даже кирсеңиз сизге бонус берет. Регистрация кылганыңыз үчүн сизге бонус берет. Ал бонустарды рекламага иштетсеңиз болот. Товарыңызды топко чыгаруу үчүн рекламага иштетсеңиз болот. Эми ал бонустарды азыр алып таштаган, мен кирген маалда ошондой эле. Озонго кириш үчүн эмне документтер керек? Кыргызстандын паспорту менен кирип иштей алабы? Жок. Кыргызстандын паспорту менен кирип иштесе болот, только ошо адам Кыргызстанда болуш керек. Кыргызстанда туруп, товарын открутка кылып иштесе болот. А так Кыргызстандын документи менен Россияга келип, Москвадан товар открутка кыла албайт. Товарды Озон складына или жайлаштыра албайт, или ФБС аркылуу сата албайт. Озон Кыргызстандагылар үчүн жакшы экен анда, Кыргызстанда туруп иштеген болсо жакшы, бирок мен сунуштабайм. Кыргызстанда туруп Озондо иштешти сунуштайм. Wildberries жакшы болушу мүмкүн. Wildberries'ти жакшы үйрөнүп чыкпадым азыр. Үйрөнүп чыгышым керек. Эми Озондон убактым ажырата албай атам Wildberries'ке. Wildberries жакшы деп ойлойм Кыргызстанда туруп иштеген. Озонду билбейт экенмин. Аны бир үйрөнүп чыгышым керек да Кыргызстанга. Россиянын паспорту менен иштейсиң да? Тааныштардын паспорту менен иштейм. Ошон баштан баштап айтып берсең, Озонго кириш үчүн кантип башташ керек? Эң алгач эмнеден башташ керек? Биринчи орунда гражданствосы бар адам табыш керек. Эгер өзүдө гражданство жок болгон болсо, гражданство, РВП, ВНЖ үчөөсү кете берет, үчөөдөн бирөөсү. Мисалы РВП жөн эле РВП болгон болсо дагы, ага ИП атса болот да. ИП болуш керек сизге биринчи орунда. Ошо ИПңызга регистрация кыласыз. Регистрация оңой эле, 5 мүнөттө бүтө турган нерсе. Максимум эгер түшүнбөгөн адам болсо, орусчаны жакшы билбей турган адам болсо, 10 мүнөткө созулуп кетиши мүмкүн. Регистрациядан өткөндөн кийин проверка болот. Проверка 5 мүнөттүн ичинде бүтөт. Документтериңизди проверка кылат. Проверкадан өтпөй калган аккаунт болбогон ушул күнгө чейин менде. Бардык аккаунттарым проверкадан өткөн. Хоп, андан кийин сизге аккаунт ачып алгандан кийин товар табыш керек. Жакшы товар табыш керек. Аккаунт ачкандан кийин ал ошол кишиге түшөт да. Эгер бирөөнүн паспорту менен иштесең, ошол кишиге акча түшөт, ошонун картасына, Ишеничтүү адам болуш керек да. Ооба. Эми азыр бирок өзүңдүн тууганыңа да ишенбей турган заман болду да. Табыш керек да андай адамдычы. Ишеничтүү адам табыш керек. Мен өзүм РВПга тапшырып койдум да ошон үчүн. Өзүм жакында РВПм чыгат, Кудай кааласа, квота менен болуп атат. Бүтүп калса, өзүмдүн иш калып кетип калат деп коркпосун тапшырып койдум. Элдер качып атпайбы? Жок, РВП ВНЖге алып кетпейт экен да. Паспорт алган чакта РВП менен иштеп турганга. Ооба. РВПдан кийин же алам ВНЖни, же албайм. Пока только РВПнын өзү менен жүрүп турам. 3 жылга жетет бемалал. 3 жылдын ичинде эмне болот, аны Кудай билет. Эгер возможность болуп калган болсо, бардыгы тынчып кеткен болсо, ВНЖ, гражданство бардыгын алабыз, Кудай кааласа. Аккаунт ачылгандан кийин анан кайсыл кадамга баш керек? Товар анализ кылыш керек. Өзү аккаунт ачардан мурда товар анализ кылып башташ керек да негизи. Неге дегенде товар анализ кылуу, товар табуу бул онлайн бизнестеги эң кыйын иш.
эң убакыт көп ала турган иш. Неге дегенде бир товар табасыз, анализ кылсаңыз, ал товарыңызды конкуренциясы өтө жогору болот. Конкуренттер көп болот, и ал конкуренттерге жетиш үчүн сиз 2 ай, 3 ай или 1 жылга чейин пайданы көздөбөй иштешиңизге туура келет. Эгер мындай запаста акчаңыз көп болгон болсо, кирсеңиз болот ал товарга. Бирок биздин элибиз азыр эми бул Озонго киргенде рисковать кыламбы дейт да. Минимум 50 000 тигиши мүмкүн, максимум 200 000 акча тигиши мүмкүн да. 200 000ден көп акча тиккен адам болбосо керек жаңы киргендечи. Мен өзүм да ушундай кылгам да. Ошо 50 000 акча тикти, аны оборот кылып көрөт. Хотя бы ошол акчасы кайра өзү кайтып келген болсо, дагы дальше неме кылат да. Дальше улантат. Мындай да, биринчи баштаганда Озондо товар таптым дейлиге. Товар тапты, Озонго жүктөдү, сооданы баштады. И биринчи, экинчи айы ал адамга просто ошо товарды топко чыгаруу үчүн кетет. Биринчи, экинчи айда пайда калбайт. Эгер азыраак количество товар менен кирген болсо, мындай 50 000 рубль менен кирген болсо дейм да. Кийинчерээк акчасын көбөйтөт. 50 000 менен кириш керек. Эң азы ошо 50 000 эмес, андан да азыраак акча менен кирсе болот. 10 000 менен киргендер бар. Бир күн бир адам 11 000 рубльдик товар алды. Озондун складына жайлаштырды, соодасын баштады. Бир эле товардын өзү менен көтөрүлдү. Ошол бала азыркыга чейин соода кылтат да. Силер канча товар менен баштадыңар баштаганда? Бизде мен өзүмдүн акчам жок болгон. Ошол мени чакырган адамдар мага инвестиция кылган. Канча экенин точно билбейм, бирок базардан товарды бесконечный ала берет элек. Акча. Бир товардын бир эле түрү менен канча түр товар? Менде товардын түрү көп эле. менен? Карточкам көп эле. 90-80 карточкам бар эле. Потому что товар даяр складта товар бар эле да. Ошол товарларды коюп сата бергем. Бирок ал товарлардын бааларын нете коюп койгом. Өзүм ката кылдым да башындачы. Эми ката кылбаган адам болбосо керек. Ката кылып көрдүм. Баасын нете койгом. Биринчи орунда, экинчи орунда немесе комиссиясы көбөйүп кеткен габариттерин чоң киргизип койгом товарды. Анан рекламага көп акча карштап койгом да. Рекламаны жандырып таштагам, вообще бесконечный иштетип бергем рекламаны. Өзүнүн акчасын актабай койгом. Туруш керек экен да. Албетте. Ошон үчүн үйрөнүш керек да, бул нерсени окуш керек. Эгер окубай эле баштайм деген болсо, мисалы кандай дейли? YouTube'дан көр да, YouTube'да айтпайт, 100% айтпайт. Мисалы мен өзүм да айтпайм да YouTube'данчы. Неге дегенде мен курс сатам. Алар дагы курс сатат. Ошо курстарын сатат, адамдар келет, окуйт, андан аз-маз акча түшөт и Озондон дагы акчасын табат. Ошо курс саткан адамдар, YouTube'га видео чыгарган адамдар эч кайсынысы немени толук айтпайт, нюанстарынчы. Мисалы товар анализ кылууну 100% түшүндүрүп берген адам жок. Бирок мен мисалы биздин компанияда иштей тургандар бар, өзбек тилинде аудиториясын, өзбек аудиториясында бар. Ал жерде мен өзүм дагы чыгам, өзүм өзбек балам да. Немеде ошол жерде подробный айтканбыз немелерди. Бар бир адамдар түшүнбөйт ал нерсени. Неге дегенде биздин элибиз бар бир аркада. Мындай заманбап технология боюнчачы компьютерди түшүнбөйт. Бир күн бир окуучум келди эле, компьютерди ачкан, кайсын бассам жанат деп отурат да. Компьютер көрбөгөн, өмүрүндө компьютер көрбөгөн да. Ушундай адамдар бар. Эми кээ биркилер бар, мисалы компьютерди тытып таштай турган. Алар 100 кишиден бир 10 киши дагы чыкпайт да. Товарды салдыргандан кийин анан эмне кылыш керек? Өзүнүн ички рекламасы барбы? Анан мында да самовыкуп дегендер болобу? Самовыкуп болот. Товарды Озондун складына жайгаштыргандан кийин биринчи орунда самовыкуп кылынат. 5-10 штук самовыкуп кылынат. Кийин ал самовыкуптан отзыв калтырыш керек өзүнө өзү. Эми самовыкуп дегенди бардыгы эле түшүнсө керек. Өзү сатып алат и өзү отзыв коет.
өзү сатып алганда дагы анын жолдору бар. Мисалы бир аккаунттан бардык товарды сатып алып болбойт. 5 штук товарды бир аккаунттан сатып алып болбойт сразу эле. 5 аккаунттан мисалы анан 5 жерге жайгашкан болуш керек. Бир пункт видеочага келип калбаш керек бардыгы. Ар кайсы райондордон болуш керек. Ар кайсы райондордон болуш керек. Мисалы Московский область, Москва болсун, Москванын ар жеринен болсун. Мисалы бирөөсү Южный портовый район болсун, бирөөсү неме под Москвадан болсун, бирөөсү дагы немеге Шелковский тараптардан болсун, туурабы? Ушундай кылып ар жерден заказ болуш керек. Ошондо сиздин товарыңыз эффективный көтөрүлөт. Анан отзыв калдырылды. Уже самовык бүттү, отзыв калтырылды. Эми акция деген нерсе бар Озондо. Акцияга кошулат товар. Кошулгандан кийин акциянын өзүнүн немеси бар, рекламасы бар. Акцияны дагы продвигать кылса болот. Акция кошуп койду дегени бул соода жакшы болот деген эмес. Акцияны дагы продвигать кылыш керек да. Аны продвигать кылганыңызда сиздин немеңиз уже товарыңыз уже күчөйүп барат. Акцияга өзүңөрдүн каалооңар менен кошобу же алар өздөрү кошуп коебу? Силер отказ кылсаңар болобу? Ооба. Кааласаңыз без акция, без реклама Озонго коюп коесуз, сатылса сатылды, сатылбаса жок деп туруп ошол жерде коюп койсоңуз да болот. Эгер оборот кылам деген болсоңуз, акция, реклама бардыгынан пайдаланасыз. Анан башында расходдор болот. Товарды алып келип эле ошондой эле интернеттен сүрөтүн табып коюп кое турган нерсе эмес бул. Сүрөт жасап турасыз, инфограф адамдарга. Анан сиздерге бир нерсени айтып коеюн. Эгер Озондо соода кылуу сиз үчүн кыйын туюлуп аткан болсо, сиз IT-ге окусаңыз да болот. Инфографтар азыр мына SMM деген нерсени билсеңиз керек, social media marketing дейби? Social marketing медиа ошол. Короче, интернетте сүрөт сатып акча табышат. Сүрөт жасап берет, сатат, акча табат. Девелопер дейби? Короче, таныштарым бар, Америка менен иштешет да. Ошондо SMM'ди үйрөнүп алган, жакшы сүрөттөр жасайт, 3D моделдер жасайт. Ошолорду жасап туруп Америкага сатат. Бир модели $50, $100, $200 немесине качествосуна карап, объемуна карап туруп. Эми мына Россияда туруп маркетплейстерге сүрөт жасап иштейм деген болсоңуз, бир сүрөттү 200 рубльден жасайт. Бир күндө 100дөн ашуун сүрөт жасаса болот. Убакытты неме кылып туруп, жакшы отуруп туруп, 100дөн ашуун сүрөт жасаса болот. Аны товарды алып келип эле өзүбүз тартып салып койсок болбойт экен да? Жок. Биз башында ушундай кылганбыз. Биз дагы мисалы башында сразу эле өтө билимдүү болуп кетпедик да. Секин үйрөндүк да. Азыр эми биз өзүбүздүн оюбузча эң акыркы уровеньге жеттик да. Неге дегенде уже товарды коюп эле сразу бардык өзүнүн иштери бар. Ошо иштерин кылып туруп, рекламасын жандырып, сразу товарды топко чыгарууну үйрөнүп алдык азыр. Азыр Озондо дагы ФБС, ФБО болуп иштеген барбы жокпу? Бар. Озондо ошо жакшы да. ФБС, кайсы жака жеткиресиңер товарды? Валберестен айырмасы өтө чоң Озондон. Неге дегенде, эгер ФБС аркылуу товар сатсаңыз, ФБС дегени бул fulfillment by seller дегени, ошо сатуучу өзү үйүндө товарды сактайт и ар бир түшкөн заказды отдельный упаковка кылып туруп, пункт выдачага алып барып берет. Валберстен да эмес. Валберсте бир күндүк заказды или 2 күндүк заказды топтоп туруп, машина менен отуруп, под Москвага бир жерге, бир складка или сортировочный центрге алып барып берет. Эгер билсеңиз. Озондо анда эмес. Сиз жашаган домдун астында эгер Озондун пункт выдачасы болсо, ошол жерге алып барып бере бересиз. Любой жердеги Озондун пункт выдачасын белгилеп коесуз, мен ушул жерге алып барам дейсиз. И убактысын көргөзүп коесуз. Саат мисалы 9дон 1ге чейин и 1ден 5ке чейин. Анан 5ден 8ге чейин, азыр 8ге чейин дагы иштей турган болуп калды, приёмкасы. Мурда только 5ке чейин иштетилет. Жакшы экен да? Жакшы болуп калды. Кечки 8ге чейин алып барып берсеңиз болот. Өздөрү аны ошол жерден алып кетишет. Өздөрү алып кетет. Болду. Бир күндүктү бир топтоп алып барып бересиз. Мисалы башка иш кыласыз, башка жумушты иштейсиз, саат 7де кетип, үйгө 5те келесиз. Келип карасаңыз, бир 10 заказ түшүп калган. Саат 8ге чейин баягы товарды упаковка кылып, даяр кылып, пункт выдачага алып түшүп берсеңиз болот. Бул сизге кошумча доход болот. Жакшы нерсе. Ушундай. Эми ФБО.
ФБО боюнча неме кылсаңыз, ошо ФБОда бир топ товарды упаковка кыласыз. Отдельно бардыгын отдельно штрих-коддон жабыштырасыз и коробкага саласыз. Озондун складына тапшырып коесуз. Ал товар менен болду, ишиңиз болбойт түгөгү чейин. Просто рекламаларын, акцияларын турлап турсаңыз болду. Үйдө отуруп, компьютерден башкарып койсоңуз болду. И товарын сатыла берет. Сатыла түгөн дегенде сизге уведомление келет, товарың түгөнүп атат, складка жайгаштыр дейт. Болду, ошол ФБО оңой эле ФБОдагы. Өзүнүн комиссиялары бар. Бирок мен ошо иштейм дегендерге ФБС эмес, ФБОну сунуштайт элем. Неге дегенде ФБОдо комиссиялар арзан болот. Клиентке тез жетип барат. Оборот ФБСке караганда 2-3 эсе көбүрөөк болот. ФБСте мисалы 100 000 оборот кылып аткан болсо бир айда, ФБОдо 200 000, 300 000 оборот кылышы мүмкүн бир айда. Ага да өзүнчө заказ келеби? ФБОго же складында тургандарды жылдыра беришет дагы эле. Мындай да, эгер товарыңызды ФБОдо дагы, ФБСте дагы сатам десеңиз, сиз жашап аткан региондон ФБСтен заказ түшөт. Сиз отгрузка кыла турган региондон ФБСтен заказ түшөт. Эми башка региондорго ФБОдон заказ түшөт. Мында деле самозанятый болуп иштесе болобу? Же только ИП менен иштеш керек? Только ИП. Только ИП, анан ООО дегени бар. Эми ОООдо налог көбүрөөк болот. Налогдан көтөрө турган адам болуш керек. Эми оборотко 5 миллион, 10 миллион акчасы бар адам болсо, ООО менен иштесе болот. Бирок азыраак акча менен баштайм деген болсо, анда ИП жакшы. Ошол биринчи аккаунт ачтык, товар алдык, анан дагы бизге кандай нерселер керек болот? Бизге принтер керек болот, ноутбук керек болот. Бизге ушундай принтер керек болот. Бул принтерде 75ке 120 деген размердеги чек. Бул ФБСте иштеш үчүн дагы 40ка 58 деген размердеги чек болот. Ал ФБОдо иштеш үчүн болот. Анан бизге ноутбук керек болот. Ноутбуктун немеси күчү минимум Core i3 болуш керек немеси. Или Ryzen форматта боло турган болсо, Ryzen да анча түшүнбөйм, Ryzen да ошо, короче, примерно 25 000, 30 000 эң арзан болсун ошо ноутбук. Эң арзан ноутбук сизге 25 000 ноутбук керек болот. Бирок андан кымбатыраагын алсаңыз эч качан зыян кылбайсыз. Ноутбуктун жакшы баары бир көпкө жетет. Ушундай ноутбук и принтер. Принтер 5000 рубль тегерегинде, азыр кымбаттап кеткен болсо эгер биз мурда алып койгон элек, көптөн бери иштетип атабыз. Түрү барбы же? X принтер бардык маркетплейсте иштей тургандар ушуну иштетет. Ошол жетет да. Яндексте иштеби, немеде Wildberriesте иштеби, бардыгы ушуну иштетет. Башка иштек керек эмес. Эми товарды алып келгенден кийин аны упаковка кылганы место керек болот. Эгер квартирасында место болгон болсо, ошол жерде кыла берсин. Эгер жок болгон болсо, или fulfillment табат. Fulfillment билсеңиз керек. Fulfillment дегени ошондой кызмат кыла турган жерлер бар. Бизде дагы бар аны нерсе. Андай кызмат, услуга. Товарды алып келип таштап кетет. Упаковка кылат алар. И упаковканы даяр кылып туруп, Озондун складына алар таштап берет. Товар деле алып барып берип коесуң сен, Болду, товарды алып барып берип коесуз болду. Ушундай. Өзү Озондо иштеш оңой эле. Онлайн бизнес үчүн. Башында мисалы биринчи, экинчи ай мен бая айтып өттүм, пайда көрбөшү мүмкүн. Бирок кийин пайдага чыкканда көзү ачылып. Сен канча айдан кийин уже пайдасын көрө баштадың? Мен 4-айдан баштап. 4-айдан баштап. 4-айдан баштап. Бирок 4 айга чейин артка кеткен жоксуң? Артка кетпедим, өз менен өзү болду. Артка кеткен убакта болобу же мындай болбойбу? Артка кеткендер булар эчтекени үйрөнбөй эле, баягы YouTube'дан видеону көрүп, товарды коюп туруп саткан адамдар. YouTube'да видеода айтпайт да, товарга бааны кантип коет, Озондун комиссиялары кандай, кандай расходдор бар, налог кандай, акчаны кантип чечип алат, аларды айтпайт да. Мисалы, эң төмөнкү баа 50 000 менен баштаган киши үчүн эмне товарлар алса болот эми? 50 000 менен баштаган адам хостовар. Хостовар дегенде ошо үйгө иштетиле турган майда чүйдө товарлар. Мисалы, кухонный товар болушу мүмкүн, мындай санузелге кете турган товарлар болушу мүмкүн. Или мындай уборкага кете турган товарлар болушу мүмкүн, мисалы.
обычный эле швабра сатып да акча кылып койсо болот Озондо. Бирок ошол швабраны качественныйсин, ошого жараша баасы арзанагын и Озондо конкуренттерге жарашасын табыш керек да. Конкуренцияга чыга турган товар табып туруп сатыш керек. Или Кытайдан алып келиш керек. Озондо сатылып аткан товарлар менин оюмча 85-90% китайский болсо керек. Силер өзүңөр каяктан сатып аласыңар товарды? Биз Кытайдан и немеден, Люблинодан, Южный Воротадан сатып алабыз. Люблино базары, Южный Ворота базары билсеңиз керек. Москвада жүргөндөр бардыгы билет ал базарларда. Азыр эми 1 жыл болуп калды да, Озондо. Ушунда оборот канчага жетти? Айланткан акчаңыз? Мен оборот средний кармайм. 1 миллион 100 миң айына. Кайсы товарлар сатасыңар? Менде аз эле товар бар. 8 түрдүү товар бар. Ал дагы өз негизи 3 түрдүү товар, цветтер бар. Цветовой вариация деп коет. Ошо менен общий 11 товарым бар, 11 карточкам бар, анан 10тасы продажада. Ошо менен 1 миллион оборот кылам, и алар майда товарлар полный. Максимум 300-350 рубль сатыла турган товарлар. Мына жаңа ачылган магазин сентябрдын башында ачылган. Уже товар түгөнүп калды да. Бүгүн соода жок. Мынакей. Бүгүн 22 сентябрь боло турган болсо, соода жок бүгүн. Кече 9697 рубль соода болуп тур. Эң пикке чыкканы 26,5 миң соода болгон. Ошо сентябрдын башынан башталып туруп, бу жерде 124 миң соода болгон да. Бирок андан көбүрөөк соода болгон болуш керек. Азыр көрөбүз. Общий сооданы. 129 миң болуп тур мынакей. 130 миң, короче, общий соода. Эми наркы магазинди көргөзөм, миллионго чыккан. Мына бул башка наркы магазиним. Бул магазиндин соодасы мына 1 миллион 73 миң. Ушул темпте кармайм мен. Bundan көбөйүп кетпесин, bundan азайып кетпесин деп туруп кармайм. 6 миң. Көбөйүп кетсе акча табыш керек да. Акча проблема. 6638 товар сатылган, 5600 товар жетип барган. Бул да майда товар основной. Товардын количествосы bu yakta görünüyor. Общий всего 11 товар деп атат и в продаже 10 товар деп атат. Товардын баалары арзан товарлар, бирок ошо немеси 30% таза пайда bunun. 1 миллион 73 миң оборот болуп аткан болсо, ошонун 30% таза пайда болот. Ушо алган билимибизди, мындай тажрыйбаларыбызды бөлүшөбүз. Курстарыбыз бар. Азыр дагы курстарыбыз болуп атат. 25-inde жаңы потогубуз башталат, Кудай кааласа. И мен дагы бирдекени ойлоп турам. Мындай өзү бул окутууда максатыбыз өзүбүздүн мекендештерди поддержка кылып, ошол жаңы бизнеске алып кирип, мындай кара иштерден алып чыгыш да. Кара иш бар бир кылынып атат азыр. Бардыгы кылып атат. Мен өзүм дагы кылганмын ошол күнгө чейин. Эми кара иштен чыгып туруп, ошо үйдө отуруп, бала чакасы менен, үй бүлөсү менен отуруп, акча таба турган ишти үйрөтүш максатым. Өзүмдө болуп атабы, эми калгандарды дагы үйрөтүшүм керек да ал нерсени. Эми азыр мен жаңы план кылып койдум. 3 кишиге инвестиция кылам. Мен де окуган 3 кишиге инвестиция кылам, 500 миң рубльден ар бирине. Алар кимдер болушу мүмкүн? Окуу бүткөндөн кийин өзүм тандап алам аларды. Эң жакшы аракет кылган, бирок акчасы жок адам болуш керек. Мындай биз берген билимди эң жакшы алган адам, эң жакшы аракет кылган адам болуш керек и акчасы жок адам болуш керек. Эми акчасы бар болуп туруп жок деген болсо да майлы, акчасы бар болсо да майлы, 500 миң инвестиция кылам, аракет болсун. Иштейм деген. Иштейм деген аракети болсун. 500 миңден 3 кишиге инвестиция кылам, аларга товарды Кытайдан заказ кылып берем өзүм. Товарын табышат, товар табууну үйрөтөм бардыгын, товар кой. Короче, Озонду 100%ке чейин үйрөтөм, өзүмдө кандай үйрөнүү болгон болсо, аларга да үйрөтөм. И 500 миңден 3 кишиге инвестиция кылам. Негизи канчадан окутасыңар? Ар бир окууңар кандай? Онлайн болобу же офлайн? Курсубуз офлайн, эмнерде ушул офисибизде болот. Бир группада 10 киши болот. Курстун баасы азырынча арзан окутуп атабыз, 25 миң рубльден. Бирок бул нерсе кийинчерээк көтөрүлөт. Потому что орустар өздөрү 100 миңден арзан баада окутпайт да.
Биз мындай кыргыздарга, өзбектерге, тажиктерди окутпадык. Кыргыз, өзбектерге только ошо 20 миң, 25 миңден окутуп атабыз. 20 миң бул онлайн, Телеграмда болот сабак. Немесе 25 миң офлайн, офисте болот. Офистин арендасы болгон үчүн 5 миң рубль кымбатыраак. Бирок офлайн жакшы. Онлайнга деле ошол офлайнда алган билимди бересиңерби же ал жакта Экөө тең бирдей билим берилет, ооба. Бирдей эле Бирдей билим берилет, бирок онлайнда билим берилет, бирок нарыкта кабыл алыш кыйын. Нарактагы адам ал нерсени кабыл алыш кыйын. Офлайн мисалы, офлайнда окуп атат, бир сиз келдиңиз мага окушка, отурасыз жерде компьютерде көрүп атасыз. Түшүнбөдүм, ушул нерсени көргөзүп бер десеңиз, менин жаныңызга келип, компьютериңизди өзүм көзүңүздүн астында көргөзүп берем. Онлайнда андай эмес. Онлайнда жаныма келип көргөзүп бер дей албайт да, ал адам вообще башка жерде да. Мисалы Кыргызстанда туруп окугандар дагы болду менде. Россияга барып иштейм деп Кыргызстанда туруп окугандар болду. Бирок онлайн анча эмес. Эгер мындай компьютерди жакшы түшүнгөн болсо, интеллекти жакшы адам болгон болсо, анда пожалуйста окусун онлайнда, үйрөнүп алат. Мен 25 миңдин ичинде канча күн окушат алар? 25 миңге 10 сабак болот. Бул как положенный программированный сабак. Бирок 10 сабактан кийин дагы 5 кошумча сабак болот. Бул только бонус катары болот. Мурда ал 5 сабак болбойт эле. Азыр кошумча 5 сабак болот. Өтүлгөн сабактарды кайталайбыз. И ошол 5 сабактын ичинде даже эгер товарын тапкан болсо, сата турган товарын тапкан болсо, ошол сабактын ичинде Кытайдан товарын дагы заказ кылып коюшубуз мүмкүн. Кытайдан товар заказ кылганда 20 күн тегерегинде жетип келет. 20 күн максимум 1 айдын ичинде келет. Майрамга туура келип калбаса. Анын ичинде Кытайдан товар алышты деле үйрөтөсүңөрбү же жок? Кытайдан товар заказ немени Кытайдан товар көрүштү үйрөтөбүз, поставщиктерди беребиз, өздөрү заказ кыла берет. Или бизде поставщиктер бар, бизге неме кылса, биз дагы заказ кылып беришибиз мүмкүн. Кытайдан товар заказ кылуу проблема эмес. Азыр интернетте биз деле ошол Валбереске окутабыз, Озонго окутабыз дегендер аябай көп, окугандар дагы көп, бирок ошол результатка жеткендер жок болот да. Ошондой эле окуткандай эле кылып атам, бирок соода болбой атат дегендерди окуп калып жүрөм да, алар эмнеден антип калышат? Результат аз. Неге дегенде адамдар окуду, курста окуп чыкты. Мен айттым, 3 ай 4 айда результатка чыгат ал адам дедим. Алар 1 айдын ичинде таштап коюп атат да. 1 ай иштеп атат, аракет кылып атат. Молодец, 1 ай аракет кылып атат. Бирок 1 айдын ичинде таштап коюп атат да. Алар ойлойт окшойт да, 1 айда аябай соода болуп кетет деп анан. Бул дагы бизнес, бул соода. Биз немеде, мисалы базарда дагы соода кылгам. Базарда магазин неменен базарда бир точка ачып туруп, ал точканы жүргүзүп алыш үчүн 1 жыл, 2 жыл вакыт кетет да. 2 жыл ошол жерде сабыр кылып отурат. Биринчи 6 айда даже обедине дагы акча чыгара албайт. Экинчи 6 айлыкта обедине акча чыгарып, үйүнө продукт алып бара турган болот. Кийинкилеринде уже акчасын ашырып калып, жанына даже үй сала турган, машина ала турган болот, туурабы? Базар системасы ушундай. Бул дагы как базар. Marketplace дегени бул эми чоң гипермаркет да бул. Өтө чоң гипермаркет. И ал жерге любой адам кирип документальный соода кылса болот. Эми бул жерде соода кылып атабы? Азмаз сабыр кылыш керек. Башында өзүн өзү капта тура турган, даже наңга дагы акча чыгарбай турган болушу мүмкүн. Мисалы, просто так 50 миң тиктиби, 50 миңди кайтарып алып туруп, дагы 50 миң тигип, ушундай кылышы мүмкүн. Биринчи, экинчи, үчүнчү ай, даже 5-6 айга чейин болушу мүмкүн. Эми бул Оматтан, Омат жүрүп калган болсо 1 айдын ичинде дагы жүрүп кетиши мүмкүн. Бирок сабыр кылыш керек адам. Биринчи, экинчи айда окшободу, дагы аракет кыла бериш керек. Товар табыш керек, товар кыдырыш керек, товарды анализ кылыш керек. Мындай анализ кыла турган сайттар бар да, ошол сайттарды үйрөтөбүз. Бирок ошол сайтка кирип товар анализ кылышпайт да. Сайтка кирип товар анализ кылбайт и өзү ойлогон товарды Озонго алып келет. Өзүңүз ойлогон товарды эч качан Озонго алып кирбеңиз. Анализ кылбай. Мисалы, сиз кандай товар саткан болот элеңиз Озондо? Мен байпак сатмакмын. Мынакей носки сатам деп атат. Көрдүңүз, туура айтасыз, носки эң көп сатыла турган мировой уровеньде эң көп сатыла турган товар. Неге дегенде бир адам бир жылда 30дан көп носки кийет. Статистика боюнча. Эми андай боло турган болсо, ага жараша Озондо конкурент дагы көп. Канча конкурент бар айтайынбы сизге?
носки сата турган Озондо 345 000 карточка бар. 345 000 карточкадан сиз хотя бы о 1000-чи уровеньге чыгып алыш үчүн канча аракет кылышыңыз керек? 5 ай, 6 ай, 1 жылга чейин носкини карточкасын көтөрөм деп убактыңыз кетип калат. Өзүнөн өзү кетип калат. Ошо носкинин карточкасын көтөрөм деп просто так убактыңыз кетип калат. Бирок азыр бардык эле товарлар бар да Озондо анан. Бардык товар бар. Ошо кайсы товарда конкуренция аз болгон болсо, и анализ кылып атканда көргөзүлөт да, упущенный выручка деген нерсе бар, неме бар, конкурентный позиция деген нерсе бар. Анан конкуренттер канча пайыз конкурент сооданын канча пайызын ээлеп калып атат. Мисалы, bir ayda bir товарда 10 миллион соода болуп аткан болсо, ошо 10 миллион сооданын ичинде 100 киши сатат ал товарды. Эми 100 кишиден 50 kişi belki 10 milyon sodanı eylep koydu. 10 milyon sodanı 50% oldu da. 10 milyon sodanın 5 milyonun 150 kişi eylep koydu. Emi narakta kalan 50 kişiye nan bar da var bir. Жумасына канча жол келип окушат ушундо? Жумасына подряд. Өздөрү сааттарын тандап алышса болобу, кайсы убакта же өзүңөрдүн сааттарды белгилеп беребиз. 6-дан 8-ге чейин, 8-ден 10-га чейин. Эки пара болот. Биринчи параны или экинчи параны тандайт. Өзүнө оңой болгон параны тандайт. Өзү кечки убакытка тандаган кылганбыз сабактарды, неге дегенде бардык адамдар иштен бошоп, беморал болгондо келе турган кылып койгонбуз да. Эми сабактар ар түрдүү болот. Күндө или черезден. Кээ бирки сабактарда мен үйгө тапшырма берем окуучуларга. Үйгө тапшырма бергенимде бир күн убакыт берем. Ушул тапшырманы бажарыш үчүн, аткарыш үчүн. Анан ошо бир күндүн ичинде тапшырманы аткарат, мага отчетун берет и эртеси күнү да сабак болот. Бир күн арада удержка болуп калышы мүмкүн. Бул онлайнда дагы, офлайнда дагы ошондой. Ал немеге карайт, кайсы сабак экенине карайт. Кээ бирки сабактарда болот ал нерсе. Мисалы 10 сабак боло турган болсо, 10 сабактын ичинде 4-5 сабакта үйгө тапшырма берилет обязательно. Андай болбосо үйрөнүш кыйын болот экен. Мурда үйгө тапшырма бербейт элек, үйрөтүп өтүп кете берет элек. Ал адамдар деп жүрө берет экен да. Баягы немеде кыйын түйүлөт экен бул нерсечи. Өтө кыйын түйүлөт экен. Ошон үчүн көпчүлүк акырына чейин барбайт бул нерсе. Окуганда делеби? Окуганда, даже окуу учурунда да эле акырына чейин барбайт. Мисалы, акырына чейин окуп коюшум мүмкүн, акча коруштадым, эми окушум керек деп өзүн мажбурлап окушум мүмкүн, бирок окуп бүткөндөн кийин болду, бизге чалбай да коет, болду, неме кылбайт. Анан бирдекени айтып коеюн. 3 айлык поддержка бар бизде. Окуп бүткөндөн кийин 3 айдын ичинде товар заказ кылып берүү боюнча или магазин көрүп бер, товар жүктөдүм, каталар барбы деп туруп бизге Telegram'dan, WhatsApp'tan жазган болсо, ушундай магазине кирип туруп, магазин көрүп, катасы болгон болсо, катасын туурлап беребиз. Анан ИП боюнча проблема боло турган болсо, өзүбүздө ИП бар, биздин ИПге аккаунт ачып иштесе болот. Эгер Озондо соода кылууга, интернетте соода кылууга кызыгып аткан болсоңуз, ошол немеге видеодо көрүп аткан телефон номериңизге кайрылып, биз менен байланышсаңыз болот. Соода кылуу өз негизи кыйын нерсе. Бул эките кнопканы басып коюп, миллион акча таба турган нерсе эмес. Аракет кылыш керек. Биз дагы ушунча аракет кылып, ушул натыйжага жетиштик. Мен эгер YouTube каналымды көргөндөр болсо, мен айткан элем, 6 айдын ичинде айына 200 000 пайда кала турган кылып коем ушул магазинде деген элем. Азыр андан дагы көбүрөөк результаттамын да. Мисалы 1 100 000 оборотум болгон болсо, анын 30% пайда. 30% таза менин пайдам да. Анан да көбүрөөк, мисалы 8 ай, 9 ай болду, эми 200 000 эмес, 300 000ден көбүрөөк пайда кылам да бир айына. Ушундай. Мен эртең менен саар 12'de турам. Эртең менен саар 12'de турам. Түнү саат 1-2'de жатам. Неге дегенде, берден өз 10'da кетебиз, үйгө барып тамак жасайбыз,
тамактанабыз, бияк болот. Компьютер тикелейбиз, азонго товарларды бияк-биягын көрөбүз, рекламаны жандырабыз, өчүрөбүз, акциялар менен машыгабыз да. Короче, 1-2 болуп кетет саат. Анан залга чыгабыз, бияк-бияк. Короче, кийин 12-те турабыз да. Кийин бияка келебиз. Өзү курстарыбыз кеч башталган үчүн, окуучуларыбыз кечирээк келген үчүн неме кылабыз? Кечирээк туруп, беймалал болуп келебиз. Товарга канча күндө бир барып турасыңар? Товарга 1 айда 2 жолу убакыт ажыратабыз. Убакыт ажыратканда бир убакытты ажыратканда 3 күн, 4 күн убакыт ажыратабыз. Короче, 1 айда 10 күн убакыт ажыратылат. 20 күнү свободный.